Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү темабыз тоолуу аймактардын көйгөйлөрү жана аларды чечүүнүн жолдору. Кыргызстан тоолуу өлкө. Аймагынын дээрлик 70%-тен ашуунун тоолору ээлеп жатат. Ошондуктан уникалдуу өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнө ээ. Ландшафты бийиктик алкактуулук мыйзамына карай таралган. Арча карагайлуу токойлорун, шаркырап аккан туптулук сууларын, кооз жаныбарлар дүйнөсүн көрүп көзүн тойбойт. Бирок тоолуу аймактарда да ар кандай көйгөйлөр учурап турат. Алардын эң негизгилери табигый кырсыктар. Кымбаттуу окуучулар, тоолуу аймактарда кандай табигый кырсыктар болушу мүмкүн? Видео тасманы паузага коюп, жакшылап ойлонуп, дептерибизге тизмектеп жазып алалы. Тоолуу аймактарда кездешүүчү табигый кырсыктар: жер көчкүлөр, кар көчкүлөр, сел, кыртыш эрозиясы, таштардын кулоосу, жер титирөө жана башкалар. Анда балдар айрым табигый кырсыктардан фрагменттерди көрүп алалы. Бул өтө каттуу жер көчкүдөн бир көрүнүш. Ал эми бул тоо капталынан кулаган кар көчкүнүн көрүнүшү. Бул жерде сел көрсөтүлгөн. Табигый кырсыктардан туура сакталуу өзүбүздүн жана башка жакындарыбыздын өмүрүн сактайт. Ал үчүн өзгөчө кырдаалдар мекемелери тарабынан тыюу салынган аймактарга курулуш иштерин жүргүзбөө жана эрежелерди так сактоо керек. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.